Саламатсыздар, урматтуу Сереп ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн Өзгөн шаарында экс-депутат саясатчы Орозайым Нарматованын бейнеси тууралуу коомдук активист Асылкан Төлөнбаеванын от кармаган Орозайым аттуу китебинин бет ачаары өтүүдө. Андыктан сиздерди алдыда кызыктуу репортаж күтөт. Assalamu alaikum hurmatly konoktор. Бүгүнкү ушул китептин ачылышына келгениңиздерге рахмат. Китептин ачылышында жакшы таам татып, чай ичип, урматтап сүйлөшүп бири-бириңерди кетишиңерди суранабыз. Тынч болгула, аман болгула. Рахмат. Саламатсыздарбы, аталар, апалар, ушул жерге келип аткан курбу курдаштар, агаларым. Бүгүн мына дайыма мен экрандан менин аталарым, апаларым деп кайрылуу жасап жүрчү элем. Бүгүн маңдай тескей ак дасторкондун үстүндө жолугушуп отурабыз. Ушул жерде сиздерди даамсызып кетсин деп атам Көчкөнбай өзүнүн дасторконун жайып, анан ушул китептин ачылышын уюштуруп берген жалпы ушул ресторандын ээси Ормонов Улук агабызга чоң ыраазычылык айтам. Бет ачар аземде автор Асылкан Төлөнбаева китептин жазылып калуу тарыхына токтолуп, андан ары сөздү экс-депутат жана саясатчы Орозайым Нарматова менен жеке ишкер Болот Дыйканбаев улады. Ушул жакшы кыз бар экен, ушул китеп жаралды. Мүмкүн бул Орозайым болбосо, менде мынчалык эргүү болуп, менде ушундай бир күч менен ушул китеп мүмкүн жаралбайт эле. Бул китептин жаралуу эмнесине Орозайымдын абакта жатып калганда, буркурап бостоп ушул абактын алдында турганда, ушул китептин өзү эмес, аты жаралган. Мен ушул кыздын чындыгын, ушул бүткүл кыргыз элине жеткирейин деп, ушул жөнүндө бир китеп жазайынчы, бир пост жазайын деп аракет кылгам. Чыканактай жап-жаш кыз, кылымга дөөлөт үрөндөйт. Чырагым чынар болорум, кыргызга тээр керегиң, кыргыздан чыккан кыраан кыз, ушул китеп сага белегим. Москвадан бери келип, мен тууралуу китепти жазып, сиздерге менин тагдырым жөнүндө жеткирип берген чындыгым, кээ бир учурда жаза басып, чалынып кеткен учурдагы кыйынчылыктарымды башка менден кийинки сиңдилериме, инилериме сабак болсун деп ушул китеп жаралды. Мага башта ушул Назгүл Эшеналиева эжекебиз бар. Ал өзү бул жерде жок, Бишкекте, Москвадагы ушул китептин ачылышына барган. Сен эми өзүңдүн башыңдан өткөн окуяны китеп кылып жазып чыгарбасаң болбойт дегенде мен кантип элге эмгегим сиңбей туруп, эч кандай мээнет кылбай туруп, мен өзүм жөнүндө китеп жазып алам деп күлдүм элем. Анан Асылкан эжем былтыр келип, Орозайым, сен жазбасаң, мына биз жазабыз сен жөнүндө. Анткени сени каралап, ушундай бүтүндөй элге мокочо көрсөткүсү келгендер бар. Анткени сенин чындыгың жетпесин дешет. Ошондуктан биз көргөндү жазсак туура болот. Биз сага суроо беребиз, сен ошол суроолорго жооп бер, биз ак кагаздын бетине түшүрөбүз деди. Бир аз мукактанып атам, анткени ушул даражага жеткирген мен атам Көчкөнбай, апам Марапат. Анан ушул жерде билесиздер, менин бир тууган агам Тимур деген да каза болуп калган мындан бир нече жыл мурда. Ошол агамды көз өтүп кетсе дагы анын жоктугун билдирбей, мага ага болуп, менин бир тууган тайкелерим, бир тууган абаларым дагы ушул жерде отурушат. Ошолордун сап башында мына Болот агам дагы Орозайым башка райондорго барып, көчө тегем, китеп берем деп атасың. Алгач ушул Өзгөнгө кел деп, ушул жерде кучагын жайып, тосуп алып, мен жанагы убактылуу кармоочу жайда СИЗОдо жатканда да чыкканда биринчи кол сунган ушул Болот агабыз болот. Мен ушунчалык ыраазымын Болот агабызга. Чексиз рахматымды айтам. Чоң рахмат сизге. Мынал жерде Асылкан эже өтө туура китепте тема койгон, от кармаган Орозайым деп. Бир ата эненин уулу же кызы болуш оңой. Бирок элдин кызы, элдин уулу болуш өтө кыйын. Мен ойлойм, Орозайым карындашым от кармабай эле чагылганды кармады. Мен ошондон улам Орозайым карындашым тууралуу
оюм башка болуп, жүрөгүмөн ушунчалык ушул менин карындашым менин аймагымдан чыгып, менин өзгөн районумдан чыгып, ушундай чындыкты айтып отурса, ушул кызга кантип жардам бербей отура алам деп, ушул суурулуп чыкканга бир дем күч болду. Орозайым карындашым, биринчиден саңа 2 дүйнөлүк бакыт тилейм. Буйруса тоюңда ушул эл менен отуралы. Кудайым буйруса саңа ушундай бир Кудай Таала жолуңдашсын. Анан урматтуу туугандар, чын эле лидерди же болбосо бир чыгаан уул кызды чыгарыш өтө кыйын. Мен ойлойм, бүгүн балким тарыхта калган Курманжандатка дайын кыз биздин жаныбызда тургандыр. Балким Канике энебиздей энебиз бүгүн биздин жаныбызда тургандыр. Ошондуктан жандоочу кийик аттырат дейт. Мына ушундай кыздарды, уулдарды, мен артымдан келаткан өзүмөн кичүүлөрдү, чыгаандарды алдыга сууруп чыккым келип турат. Кудай буйруса, Орозайым карындашым, буйруса сени элиң колдойт, бизге окшогон агаларың колдойт, буйруса сени дагы көптөгөн жерге алып барганга жардам бере алабыз. Буйруса эми от кармаба, эми жөн эле гүл кармап отуруп, Кудай буйруса келечегиңди түптө. Кудайым колдосын. Саамалыкта чакырылган коноктор Орозайым Нарматовага суроо жаадырышып, каарман айрым жоопту узатууда көзүнө жаш да алды. Анан ушул жерде ушул дүйнөдөгү эң чоң катачылыгым бул арманым апамдын ак сүтүн актай албай калдым да. Ошол эле. Эгер ушул жерде отурган энелерибиз, апаларыбыз, элибиз ыраазы болсо, апамдын ак сүтүн актайм го деп ойлойм. Апамдын ак сүтүн акташ үчүн апам айта берчү, Орозайым, акчаң кетсе кетсин, убактың кетсе кетсин, бирок намысың кетпесин дечү да. Мен мына 31 жашка чыксам дагы чындыктын көзүнө тике карап, намыска бекем болуп, аппак абийирим менен сиздердин астыңыздарда турам. Рахмат. Саясатта сизди саткандар болгонбу дейт. Саясатта мени саткандар болгон жок. Саясатта мени туура түшүнбөй калгандар болду. Адамдар биз бири-бирибизди сатпайбыз. Деги адамдардын ичинде жаман адамдар болбойт. Болгону бири-бирин түшүнбөй калган инсандар болот экен да. Өткөндө дагы Москвада ушул китептин бет ачарында айттым эле. Мени ушул даражага жеткирип тарбиялаган, отко салган, сууга салган Садыр Нуркожоевичке дагы, Адахан Кимсанбаевичке да мен агайларыма терең ийилип таазим кылуу менен рахмат айтам. Алар мени тарбиялады, алар мага турмушунун ак карасын көрсөтүп беришти. Алар болбогондо мен бул даражага жетмек эмесмин. Рахмат. Мен сизден суранат элем дейт. Мектептен келиптир, бул адабий китептер жетпей атат дейт. Адабий китептер жетпей атса, Нурайзин кайсы жерден бердиңиз сиз? Китептерди биз Болот агам экөөбүз беребиз буйруса. Биз 14 мектепке бардык. Биздин 2 жумада жетишкен мектебибиз ошол болду. Бизде билесиздер 100дөн ашык айыл бар биздин райондо. Биз ар бирине кирип, колдон келишинче көчөт дагы, китеп дагы белек бергенге аракет кылып атабыз. Биз башка байларга окшоп жол салып бере албайбыз, свет тартып бере албайбыз. Биз жылкы союп той өткөрүп бере албайбыз. Ушундай жупуну болсо дагы бизди сыйлап келгениңиздер үчүн рахмат. Биз берсек көчөт беребиз, келечек беребиз, китеп беребиз. Китептин бет ачары земинде шайыр апалардан турган чыгармачыл топ өз өнөрүн тартуулап ыр созушту.
Ай, баракелді. Олды, жұп болдыға мен кеттім қайда. Келді. Шоң рахмат. Ертең борсыңар бұ, той бар. Анар күлеші, ана бір жазын сұлыларын баштап келіңіз анда. Келіңіздер, сіздерге бір кезек берейін. Шайыр апалар бар болыңыздар. Ушындай іс шараларда ұртатқан өлі жаш көріміне бұндай кешілерді ше. Анан 9-да башталған тойда кешіне бір қысқартқың ұтыр келіп қалады. Келіңіздер, Анар күлеші, жазының қыздарын шақырдым, шайыр апалар. Китеп тойга айланган иш-чарада чакырылган коноктор автор Асылкан Төлөнбаева менен каарман Орозайым Нарматова тууралуу сөз сүйлөшүп, калоо тилектеринде айтышты. Менен баарыңыздарды сүйлөтөм деп убара бербейм, бирок ар бир топтон, ар бир аймактан, балким ар бир столдон сүйлөтөйүн, бирөөбүз. Калган сөздөрдү сынос кылалы. Бу кызды кичинекейинен эле мен билишимче мындай чыгам, бу кыздан бир нерсе чыгат деп койчумун мен байбичеме. Чындыгын айтканда мен тилегендерим ушу кыздан чыгып отурат. Орозайым тынч бол, жаксылаштарың менен. Туған ұруқтарың менен сен ушу сыйла урматтап келген буяктар айткандай жамгырга карабай чын жүрөктөн каалоосын айткан келгендердин каалоосун баардыгы ушу силерге тийген болсун. Мен китепти көп көргөн жокмун. Азыр колума тийди, түсүн көрдүм. Түсүн көрүп эле бир нерсе эсиме түштү. Бул темасы өзү бир нерсени багыттап турат экен. Мен окубай туруп эле ушу Орозайымдын ушундай бир кыйынчылыктарга туш келгенин өзү азыр окубай туруп сездим. Себеби ар бир нерсенин китептин тышындагы кабыгы уже нерсени берип турат, мындайлыктында. Не деп жазылган? Вот отко түшкөн Орозайым кандайдыр бир башынан өткөн окуя. Мындан кийин да ошол кыз өркүнү өсө берсин, дагы жетпей калган тилектерине эми жетсин. Сен эмесиңби? Ушул кызбы? Ой, кедирейген кыз экен өзү. Өмүрүң узун болсун кызым. Дагы ошол жетпей калган жериңе барып, дагы отуруп калган. Мен каалам ушу. Бул Орозайымды кичинекейинен биз бирге чоңойттук десеген болот. Өтө тыкан кыз эле. Адам биз чалма көз айтып калат элек. Мындан бир нерсе чыгат бул кыздан деп коет элек. Садаг кетейин алтыным. Жаш болсоң дагы канча тоскоолдуктарга эметтиң. Булар баары артта калды. Садагын кетейин алтын кызым. Сен көп нерсеге жетишесиң. Турмушту да алып кетесиң, карьераны да алып кетесиң. Ушу ден соолугуң болсун. Үй бүлөң менен аман бол. Пешенеңе атаң аман болсун. Орозайым жөнүндө, бул сиңдибиз жөнүндө айтсак, бир күн, бир түн, бир жылдагы аздык кылса керек. Сенден Кыргыздын элинин үмүтү чоң, сага ден соолук, кандай ой максаттар болсо бардыгы орундала берсин. Мен дагы өзгөндүн кызымын, өзгөндүн
Жаңыл мырзадай кыз чыгып калганына мен аябай сыймыктанам. Атайым мен Бишкектен келдим. Ата-энесине ыраазымын да ушундай кызды тарбиялап койгонго. Майрамыңар кут болсун. Бүгүн Асылкан айым менен Ороз айымдын салтанаттуу ошо китептин бет ачаарында баарыбыз чогулуп отурабыз. Мен биринчиден эмнени айтайын? Асылкан айым, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ороз айымга ошо эне болуп жүрөсүз. Ороз айым менин бир тууган жээним, менин бир тууган эжемдин кызы. Ушул жерде эжемдин эмгегин айтпай кетсем болбойт. Ороз айымды кичинекейинен жетелеп жүрүп, кайсы жакка барса, ошол убакта кыйынчылык убактар болуп калды. Ошондо дагы Ороз айымды 1 саатка да калтырбай колунан жетелеп жүрүп тарбиялады эжем. Эжем өзү филолог эле, мугалим эле, ошо окуучуларга тарбия берчү. Ошондо эжем өзүнүн бүт билим эмелерин ошо Ороз айымды сугарып, Ороз айымды ошондой кылып тарбиялап кетти да. Ошо эжем менен жездеме рахмат. Элдин кызы бол Ороз айым, биз сен менен сыймыктанабыз. Бир сөз кылып, анан бир чыгарма угуп, кечээ ушундай таризде уланткым келип жатат. Азыр белектерди тапшырып, сүрөткө деле түшүп койсоңуздар болот. Ооба. Тиги жолукту желке-желкеге деле таштап койсоңуздар болот. Бет ачар аземдин электр энергиясы үзгүлтүккө учурап калганына карабай, иш-чаранын катышуучулары жазып келген ырын арнап бата беришти. Эми бул нерсеге элибиз көнүп калган. Урматтуу туугандар, жана илгери бирөө айткан экен, свети жок деле жашаганбыз депчи. Туруп алып эле суроону жадыра бергиле. Мен от кармаган Ороз айымга менин дагы өзүмдүн ырымды жазып коеюн да, сиз жазсаңыз, мен Ороз айымга жазып коеюн. Ороз айым, капаланба, муңайба, бирде таттуу, бирде ачуу турмушта саясатка аралаштың жашыңдан Ороз айым от кармадың колуңа. Саясатың топту тепкен оюнда жаш жыжыдай чырылдадың садырга, адагамды коргойт дедиң шендиң акырында азаптардың абакта. Саясатың сасып калган ылайда ушак айтып тоону суулуу төгөт башыңа. Эртип болуп бүт барына чыдасаң, Ороз айым сен чыгасың финалга. От кармаган Ороз айым абайла толго тартып, эне жазды чыгарма. Талантыңызга таазим этем Асылкан Ороз айым калат эми тарыхта. Рахмат сизге жазган чыгармаңызга. Анан Ороз айым жакын карада мен негизинен алыстан билсем дагы бүгүнкү күнү жакындан көрүп турам. Кичинекей гана бойтойгон кыз экен. Негизинен буга чейин биздин мектептерде ушул жаш көчөт сымал окуучуларыбызга ушул өзүнүн көчөтүн алып келип, анын китептерин берип, ушул жогорку класстагы окуучуларга дем берүүчүлүк сөздөрүн айтып, биз кыргыз жараны, кыргыз өлкөсүндө жашаган инсандар кандай болушубуз керек? Биз бүтүндөй Кыргызстанга салым кошуучу инсандардан болуп чоңоюшубуз керек деген жакшы ниет сөздөрүн каалап тилеп айтып келиптир. Биз Ороз айымга ыраазычылык билдиребиз. Мындан аркы дагы жашоолорунда ар дайым кыргыз элине салым кошкон ыкбалы бийик инсандардан болуп жүрүшүнө тилектешпиз. Негизи мен Ороз айым менен 2016-жылы учурдун президенти Садыр Нуркожоевичтин идеясынын артынан таанышып калганбыз. Ошол кезде баягы чыканактай аябай чындык үчүн, мындай адилеттүүлүк үчүн, Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн өзүнүн бир салымын кошоюн деген аябай Кыргызстан үчүн күйгөн жакшы кыздардын бири да. Ороз айымдын апасын жакшы тааныйм. Мүмкүн азыр Марапат эже болгондо маңдайы жарылып сүйүнүп, бир сүйүнүчтүн көз жашы менен ушул жерде Ороз айымга бир сонун баталарын берип турмак. Бейиш болсун. Ороз айым негизи эле жакшы апанын кызы. Мен Марапат эже жөнүндө айтсам да, Марапат эже менен ушул бир тар чөйрөдө 3 жолу, 4 жолу жолугушуп калдык. Ал эже менен сүйлөшүү өзүнчө бир китеп эле да. Ал эми ошондой апанын кызы бул Ороз айым Кыргызстандын келечеги үчүн жан күйүп иштеген. Келечекте мен Ороз айымды мындай аялдардын катарында көрөм да.
бир кол менен бешикти, бир дүйнө менен дүйнөнү терметкен айымдардан болсун, мындан аркы кадамдарына мен ийгилик каалайм, аялдык бактылуулук каалайм. Болот менен Орозайым келип иш чара өткөрүп атышат. Ошонун иш чарасына катышып атабыз. Эң сонун көчөттөрдү таратып, китептерди таратып, элдин баардыгын ушу булар дагы кызыгуу жаратып атат элдин баардыгына. Рахмат ушуларга дагы ошо садыр менен камчынын жолун жолдоп, ушинтип иш чара уюштуруп жүргөндөрүнө. Болот, Оразайым, Алла Таалам келечегин кенен берсин. Алладан кандай тилең болсо баарын кабылган болсун. Аллах. Конок болуп, батаңыздарды берип, аруу тилектериңиздерди айтып, бизди колдоп, коштогонуңуздар үчүн ийилип, таазим кылуу менен рахмат айтам. Кудай жараткан Алла Таала ыраазы болсун. Рахмат сиздерге. Кудайым ушу кызды колдосун, Кудай колдосун. Эми кыргызга мындан ары кыйла кызмат кыла турган кыздарыбыздан болот. Кудайым ушундай жакшы кызыбызды кийин дагы колдоп алалы. Урматтуу коноктор, ушунчалык келип бергениңерге рахмат. Келген кадамыңарга ыраазыбыз. Ар дайым анча кемчиликтер болсо кечириңиздер, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Бала чака үй бүлө тууган эл журтуңар менен тынч болгула. Аллаху акбар.